30 жыл. Қарттардың өлчөмінде бұл бір ғана көзірмем. Бирок коммунистік империя құлап, флагманы Советтер Союзы тарағанында анын тұтындағы 15 республиканың бірі Қырғызстанды еміне тағдыр күтіп тұрғандығын болғылош қиын болған. Анткени ағачайын башқаларға сиролық базаға айланғандықтан экономикасы ешақ еңшеріліп, елінің көбі жақсылыққа белчесіне чейін батқан. Албетте, жақсынан жаманы, ағынан қарасы арбын мына ұшындай көріністеріне өз алдынша жаңадан ғана түтін бұлатқан өлкөнің бұтына бекем тұрып кетері күменелі. Дүйнөлүк маданияттын туу чокусу Манас эпосунда айтылгандай, өз алдынча түтүн булата баштаган өлкөбүз үчүн эң ириде эл биримдигин жана ынтымагын бекемдөө күн тартибиндеги өтө орчундуу маселелердин бирине айланган. Анткени эгемендүүлүк менен жетилиши келген демократияга жамынышкан айрым күчтөр жаш республиканын алга өнүгүүсүнө бут тосуп, аны дагы эле кимдир бирөөлөргө көз каранды кылгылары келишкен. Андан калса, жалпысына таптакыр чоочун өктөмү катаал рынок экономикасы башкасын кой, анын алипесин да билишпеген элди туңгуюк жарга такабай койгон жок. Демек, андан ылдамыраак суурулуп чыгып, жашоо шартты жакшыртуу башка милдеттерден эле. Ал эми мындай кырдаалда эркин эмгектенүүгө жол ачуу, өзүнүн даамдуу жемишин берери, өнүгүүлөрү мыкты мамлекеттердин тажрыйбаларынан улам жакшы белгилүү. Советтер Союзунда жакшы эле өнүгүп калганбыз. Жакшы баягы мурунку кадрлар бар болчу. Бирок анан кийин ошол кыйрап жана приватизация башталып, бүт завод фабрикалардын баары жабылып, анан жумушсуз калгандачы эл. Анан ошол слабый экономика болуп калдык да биз. Анан кийин слабый экономика болгон, мындай алсыз экономика болгон жерде анан демократия деген жанагындай демагогияга да кетет экен, анан кийин ошол коррупциядан да тамырлап кетет экен. Анан ошентип анан кийин бизге демократиянын баягы биз ошол деңгээлге жетпей калганыбыз билинип калды. Алсыз экономикадан элдин баягы жашоо шарты деңгээли көтөрүлбөй, мамлекет алсыз, начар, анан ошондон анан эл көтөрүлүп жанагындай үч революцияны башыбыздан өткөрүп атпайбыз. Анан эми бул жерде рыночный экономика деп айтып кетпедимби, эмгектенген нерселерчи. Эми бирок бул жерден ошо эгемендүүлүктүн биз мен жакшы эмесин көрүп атам, таасиринчи. Эл өз-өзүн бакканга үйрөндү да. Баягы мамлекет эмне жасап берет, эмне кылып берет, өкмөт эмне кылып берет деп эле көп элибиздин психологиясы ушундай болчу да. Бирок ошондой психология дале бар азыр. Эмне өкмөт качан, же болбосо мамлекет жардам бербейт депчи. А бирок эл мынакей ар бир үйгө кирсең, Кудайга шүгүр азыр, туурабы? Дасторкону кенен, мал жай тигиндей баягы. Ар бир үйдөн 2-3 машина чуркап калды, туурабы? Ошондой бар, ошол элди өзүнүн баягы кайырмак берилди да, балык кармагангачы. Балык, мурун балык даяр болуп эле баягы бүткөккө арзан бар, ошондой болчу да. Азыр ошондой эл эмгектенгенге үйрөнүп калды. Аскар Маткабылович Салымбеков, коомдук ишмер, Дордой ассоциациясынын негиздөөчүсү жана анын ардактуу президенти. 1955 жылдын 5 февралында Ат башы районундагы Кара Суу айылында туулган. Эмгек жолун комсомолдук кызматтарда баштаган. Эгемендүүлүк жылдарында Нарын облусунун губернатору, Бишкек шаарынын мэри болуп иштеген. 2005-2009 жылдары Жогорку кеңештин депутаты болгон. Манас орденинин, эмгектеги каармандыгы, даңк медальдарынын ээси.
Россиянын ардактуу атуулу. Sargıra jortsoң kızara börtösүң. Аңсыз сыңарындай нукра эгемендигибиздин чыныгы каарымдарыбыздын бири Аскар Салымбеков бүгүнкү даражасына, кадыр баркына ак эмгегинин аркасынан жетти десек жаңылышпайбыз. Алгач мамлекеттик иштерге, саясатка аралашкан менен кийинчерээк жеке ишкиликтин майын чыгарып, анысы өзүнө да, жалпыга да пайда алып келүүдө. Баарына көз жумганда да жүздөгөн адистердин туруктуу жумшоолдору менен камсыз болгондуктарын жана алар эмгектенишкен объекттердин мамлекет казынасына миллиондорду түшүрүп жаткандарын таанып кереги жоктур. Ал эми эгемендик менен эри чалкак рынок экономикасында конкуренцияга туруштук берүү оңой оттоң түйшүктөрдөн эмес. Калп айткан менен болобу. Азыр Кыргызстандын эл аралык аренадагы орду жаман эмес. Бирок ушул артыкчылыктарыбызды алигиче толук кандуу пайдалана албай, көп нерседен куржалак калуудабыз. Канчалык жагымсыз болсо да муну танып, чычалаш жарабайт. Тескерисинче белди бекем бууп, чымыркана мүмкүнчүлүктөрүбүздү, жөндөмдүүлүктөрүбүздү бир эле өзүбүзгө эмес, бүтүндөй жер шарына көрсөтүүбүз башка талап. Кудайга шүгүр, жараткан биздин жергебизге баардык ырыскыны чачкандай. Жаратылышынын сулуулугу, бийик тоолорунда катылган кең байлыктары жана эң башкысы эмгекчил эл бар. Анда эмне үчүн 30 жылдан бери бир орундан козголо албай орто жолдобуз? Балким бийлик төбөлдөрүбүздүн ар кандай арам иштерге аралашып, оңой олжого туйтунууну көнүмүш адатка айландырып алышкандарынан төлгөбүз төп түшпөй, ишибиз илгерилебей жаткандыр. Демек, баарысын бир муштумга бириктирип, арабызды алдым жуттумдардан тазалап, алга карай ишенимдүү кадам таштоого мезгил жетти. Турмушунда мына ушундай принциптерди туу туткан Аскар Салымбеков жогорудагыдай теориялык ойлорун практикага ашыруу аракетин 1999-2005 жылдары Нарын облусунун губернатору болуп турганында жасады. Жалпы теңиртуулуктарды биримдикке, ынтымакка жана эмгекке чакырган намыс программасынын чектеринде ошондогу экономикалык кыйынчылыктардан чыгуунун ишенимдүү жолдору изделип, башкы басым социалдык адилеттүүлүктү орнотууга жасалган. Ачыгын айтыш керек, натыйжалары анча жаман болбоду. Азбы көппү, жаманбы жакшыбы айдоо аянты менен айдалган бир аз малынан башка эч нерсеси жок жергиликтүүлөрдүн жашоолору жакшыра түшкөнсүдө. Нарыныбыздын тусу буйруп 6 жыл иштедим. Ушул 6 жыл иштеп анан барганда каяктан эмне баштасак деп андай баягы анан бир нерсе бар да, баягы спорттон калган ушул намыска тийиш керек, намыстандырыш керек. Анан ошо намыс менен анан кийин өнүгүп өссө болот деп анан кийин ушу намыс деген программаны ойлоп, ушу намыс, нарын, намыс, прогресс деген тиги Нарын облусуна кире беришке таш менен жаздым. Анан кийин кагазга түшүрдүк баардык чогуу. Анан баягы бир состязательный, конкурентный баягы шахтерлордун арасында баягы эме болду, мелдеш болду. Мугалимдердин, мектептердин, айыл өкмөттөрдүн баардык ошо профессионал, жакшы мыкты окуучулардын, студенттердин ошо намыс программасын жыл сайын ошо 6 жыл эмесин итокторун чыгарып, жыйынтыгын чыгарып, аны ошол элге жарыялап, жеңүүчүлөрүн, баягы эң сонун иштегендерин, артта калгандарын баардыгын ошол чыгарып турдук. Ошол намыс деген бир топ баягы эметти да, элде бир мындай көтөрдү десем болот да. Баардык тармактардан айыл чарбасы болобу, тиги производство болобу, ошол эми Нарын облусунун өзүнүн баягы шарттарына жарашачы ошол нерселер менен биз
баягы кыйынчылык убакыттарды башыбыздан өткөргөнбүз, билесиңер. Айлыктар 6 айлап, жылдап берилбей пенсиялар, пенсияларда жанагындай эме менен натура менен, кант менен, шекер менен, башка нерселер менен берилип турган кезде администрациянын тегерегинде баягы нааразычылык болгон адамдардын баардыгы менен иштеш керек болуп атты, түшүндүрүш керек болуп атты. Анан бара анан кийин баягы көч түзөлөт дегенде анан кийин баардык өзүнүн угуна келип калды. Элдик баягы структуралар жакшы иштей башташты, өзлөрүнүн милдеттерин биз аябай мындай киришпей, жанагындай бир нерселерди таңуулабай, өзүнүн баягы функционалдык баягы өзүнүн тиешелүү эмелерин, обязанностьтарын аткарып атышты. Бул бардык структура. Анан райондорубуз көтөрүлө баштады, айыл өкмөттөрүбүз ошо жанагы бир топ жана социалдык маселелерди чече баштадык. Аттиң бири кемдүүнө, дайым эле баарысы сен ойлогондой, болжогондой боло бербей тура. Эгемендүүлүк туусу желбирегени менен, анын 30 жылында ор койгон каталар менен жаңылыштыктардын кеткендиги ачуу чындык. Чындыгында алгач 2 Швейцария болобуз кыязында азын оолак реформалар жасалмыш эткени менен, алардын ийгилиги болбоду. Айрыкча рынок экономикасына, мүнөздүү приватташтыруунун прихватташтырууга айланышканынын кесепети азыркыга дейре эң оболу өндүрүшүбүздүн өнүгүүсүнө чоң сокку урууда. Ошол эле учурда өзүбүзгө канаатташ, коңшулаш Казакстандын, Өзбекстандын, Тажикстандын саясий да, экономикалык да абалдары бизден ат чабым алыстыкта. Бул кимдир бирөөлөрдү көрө албастык эмес, тек гана намыска катуу тийген жагдай. Тегеректегилерде экономикалары жакшы иштеп аткандар ким болуп атты? Мына Казакстан, ал жерде дагы мынакей демократия эмес, бир адам башкарып атты. Тажикстан мына согуш жүргүзүп, граждандык согуш жүргүзүп, бирок бир киши башкарып, ал жерден дагы мынакей бизден азыр тажиктер экономикасынан озуп баратат. Мынакей Өзбек, Каримов баягы завод фабрикаларын кармап калды. Тиги Туркмен башкаларды айтпай коеюн, бирок ошол бир адам башкарган жерде өнүгүү болуп атты да, баягы Советтер Союзу кыйраса дагы. А бизде демократия улам-улам анан кийин бир президент жакпай элге аны кетирип, андан экинчиси жакпай аны кетирип, үчүнчүсү жакпай ушундай болуп атпайбызбы? Эгер эгемен өлкөбүздө адилеттик сакталып, бар да мурда үй бүлөлүк башкарууларга ишенимдүү бөгөт коюлганда, социалдык экономикалык өнүгүүбүздө азыркыдай артта калуучулук орун албас эле. Тилекке каршы, кимиси бийликке келбесин пенделик кылып, өз көмөчтөрүнө гүл тарткандан башканы билбеди. Албетте, мындай эгоисттик мамиледе карапайым калктын турмушу оорлоп, итке минээре бышык. Ал эми карт тарыхты артка барактап, кыргыз турмушуна сар эсеп салсак, ал дайыма калпыстык, адилетсиздик менен элдешкис күрөш жүргүзүп келгендиги белгилүү. Bıyığın karasa, haytağa vahat bindin, karalasın dungat bindin, tanrıcan akşım giyge, tüpüğü yok aydalar, camana canlağın uçpaylangan, altın ayver çok oldu, hiçindekin azızgandın yalgızda, kallattılgan butlarının, taştaplı tay butlarının, ülbüğün yerden kavuşkan, al ökerin kongruvay, tozlu gelgen gezinde, asımın kıtay tangalday, şurota bunlardan taş, kumkumga mı? Revolюция боюнча 30 жылыкта биз рекорд койдук. Кыргызстан 2005, 2010, 2020 3 жолу мындай революция деп айткандан мен алысмын. Баягы событие деп айтсак болот, окуялар, төңкөрүш деп айтсак болот. Эми баягы бул элдин мүдөөсү болду да, элдин баягы мурунку бийликке нааразычылыктан жаралган окуялар болду. Окуялардын аркасынан жанагы президенттер алмашпады.
Эми ар бир президенттин өзүнүн баягы конституциялык укуктары бар, конституция бар. Ошо конституцияларды биз туура эмес колдонгондон дагы болуп кетти. Конституцияларды жамаатчылай баштадык, өзгөртө баштадык. Президентибиз дагы 2 суроо эмес 3 суроо калсын деген сөздөрдү баштадык. Ушундай бир көп нерселердин аркасынан ушул революционный ситуация деп коет. Революционный ситуация дегенди деле мен алыспын, бирок баягы элдин жашоо шарты оңолбогонун көргөндө эл анан жанагындай көтөрүлүп атпадыбы. Анан көтөрүлгөндүн бир себептери кандай? Ушул баягы Акаевдин башында жакшы келет эле, анан кийин күйөө баласы бир нерселерге ушул тегерегиндеги мамлекеттик кызматкерлер ошол мамлекеттик казынага оңой акча кол салып ошондой башталбадыбы. Андан кийин кийинки президенттерди ошо тегерегинде мындай карап көрсөм, ошо президенттердин тегерегинде эле Кудайдан күйөө качкандардын баары чогулушат да көбүнчөсү. Баягы оңой акча мамлекеттик казынадан оңой акча алынат экен, ошону бөлүштүрүп өзүң дагы баягы пайдан көрөт экен деген бир ой пайда болду да. Ошол ой пайда болот экен. Мына кийинки президенттердики деле ошондой болду. Анан азыркы жеке менчиктерди тартып алган көп эмелер болбоду, премьерлер болду. Ошон үчүн азыркы мына Садыр Нуркожоевич деле айта турган нерсе, ошо тегерегиндегилердин баягы кандай адамдар, кандай ошол чогулуп ошол мамлекетке күйүп атабы, элге күйүп атабы. Биринчи ошо кызыкчылыкты ошол мамлекеттин, элдин кызыкчылыгы болуп атабы. Же болбосо жеке кызыкчылыгы менен барып алып жанагындай казынага кол салабыз дегендер чогулуп атабы. Ошону жакшы бир мындай фильтрлап, ушуну жакшы бир кадр маселесин туура койгонсо, мен ойлойм жанагындай революциялар кайталанбайт депчи. Эгемендүүлүк туурасында анын 30 жылдыгында мынтип ой бөлүшкөн эл уулу Аскар Салымбековду жалпыга тааныштырып, ишмердүүлүккө жар салуунун кажети деле жок. Анткени ал алгач баарысынын шаштысын келтирген рынок экономикасынын өктөм эрежелерин тез өздөштүрүп, буркан шаркан түшкөн океанды элестеткен саясий коомдук турмушта өз кайыгын жөндөп кеткендердин бири. Башкаларга окшоп, алдым жуттумга аралашпады. Болгону эмгектен тажабай, ушул кезге дейри мээнет төгүү менен гана алек. Бактыга жараша, мындай аракеттери текке кетпей, учурда өзүн да, өңгөлөрдү да багып, телегейи тегиз. Элим үчүн эмне жасадым, дагы эмне жасашым керек? Ушул суроолор дайыма көкүрөгүмдү өйүп келет. Ооба, артта калган 30 жыл ичинде жамандыр жакшыдыр иштер болгонсо да, бирок күтүүсүздүктөр жана өзгөрүүлөр менен коштолгон бүгүнкү заманда анча-мынча жетишкендиктер менен чектелип калуу жарабас. Тескерисинче, ал күч бар кезинде көпчүлүктөн артта калбай, сүйүктүү мекенибизди дүйнөлүк аренага көкөлөтүүнүн жана анын түбөлүктүүлүгүнө жетишүү зарылдыгы чоң. Ошондо гана биз артыбызда куйрукулай келе жаткан муундарыбызга укумдан тукумдан өтүүчү улуу мурас таштаган болобуз. Бала бакыраң, небере чөбөрөлөрүң, кыбыра кибирелериң эч нерседен кемибей, телегейлери тегиз болуп, башкалар менен тең тайлашып турса көңүлтенч. Мисалы, ата-бабаларыбыз өздөрү баштан кечиришкен жашоо шарттарына жараша бизге эмне деген балуулуктарды калтырышты. Демек, бул салттын сынын бузбай, улантуу ар бирибиздин адамдык парасатыбыз. Ал эми анын башкы формуласы ынтымак, биримдик жана албетте адал эмгек. Балким тээ баштан эле баарсыз сыдырга салгандай тегиз кеткенде сүйүктүү мекенибиз дүйнөдө Америка, Япония, Кытай, Германия сыяктуу лидерлерден болбосо да, кур дегенде өзү жайгашкан Азия чөлкөмдө алдыңкы саптарда турмак. Аттиң
артта қалған нукра егемендігіміздің 30 жылында бийлик башыналар өз көмөстөрүнө гүл тарта бергендиктен арышыбыз азыркы дейре араңжан. Антыда үмүт деген кыйын эмеспи? Кыргызстан буга чейинки ачуу тажрыйбаларын туура жыйынтык чыгарып, жыйнактуу жана көзгө толумдуу аракеттеринен алдыга суурулуп чыгып каларынан үмүт зор.